Muгалим менен дарыгерлерди урматтоо кубаттуу өлкөнүн өзөгү. Muгалим улуттун келечегин калыптандырса, дарыгер анын ден соолугун жана өмүрүн коргойт. Бирок бүгүнкү күндө аларга карата орой мамиле, сыйлабастык, кээде ал тургай зомбулук көрүнүштөр орун алып жатат. Бул маданиятсыздыктын жеткен чеги десек болот. Биз бул эки ыйык кесип ээлеринин баркын көтөрүп, баштапкы кадырын кайтарып беришибиз керек. Мамлекеттик органдар, жарандык коом, ар бир үй бүлө бардыгыбыз мугалим менен дарыгерлердин аброюн көтөрүүгө милдеттүүбүз. Анткени балдарыбыздын кат сабатын ачып, баарыбызды дарылагандарга сый урмат болмоюнча маданияттуу жана өнүккөн өлкө боло албайбыз. Ошол себептен 2026 жылдын 1-апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип, өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип, өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып, эмгек акыга кошумча бир ставка 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%га көтөрсөк болот экен. Ошентип көтөрөлү деп чечтик.